Андай эмесе жогору айтылган параграфты оңдоо ыкмасынын негизинде төмөнкү жыйынтыктарга ээ болдук. Жана менюнун жайгаштыруу логикасынын кыскача сүрөттөмөсүн берсем, бул күрөң негизинен көп колдонуучу түшкү тамак учурунда талап кылынган тамак жайгаштырылган. Ал эми менюнун ички келбети достор менен келип, шашпай, сейилдеп турган кардарлар үчүн кандайдыр бир ийри тамактын тизмеги. Ал эми эң акыркы жагында ушул суусундуктар жана десерттер жайгаштырылды. Сөзсүз текстти жайгаштырганда кээ бир учурларда кем же кээ бир учурларда көп болуп калышы мүмкүн. Анын көлөмүн сиздин кардарыңардын же заказчиктин ой пикирин жана талабын эске алып, кыйла кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизсеңер болот. Биз болсо улантабыз. Менюнун 3-чү бөлүгүнө тандалган же жасалма иллюстрациябызды жайгаштырмакчыбыз. Демек, иллюстрацияны жаратаарда эгерде кол менен тартсаңар, анда бул жерде негизинен 2 мүмкүнчүлүк бар. Анын бириси графикалык планшетти колдонуп, экинчиси болсо кагаздын бетине тартуу. Графикалык планшетти түздөн түз программанын жардамы менен иштесе болот. Ал эми кагаздын бетине тартсаңар, анда сөзсүз фотография сүрөт аркылуу же сканердин жардамы менен кайрадан эле ошол Photoshop же башка программаларына түшүрүп алсаңар. Ошол эле учурда эгерде кол менен тартканды билбесеңер, анда интернеттен даяр иллюстрацияны алып, аны ошол эле Photoshop'тун алкагына жүктөп алып, ошол жерден иштетсеңер болот. Демек, негизинен иллюстрация менен Photoshop жана Adobe программалардын тизмегинде кирген Illustrator программаларынын чегинде иллюстрацияларды жаратууга мүмкүн экен. Ал болсо бөлөкчө салыктардын катары, азырынча болсо даяр иллюстрацияны алып, менюнун келбетине жайгаштырмакчыбыз. Демек, сүрөттү тартып, фотокамера менен биздин компьютерибизге көчүрдүм. Андан соң Photoshop программанын алкагына алып келип, жарыктык деңгээлдерин керектүү даражага келтирип, керектүү бөлүгүн тандап, анын түсүн кара менен акка өзгөртүп, кыйла контрастында жана жарыктыгын биздин керектүү деңгээлибизге жеткирип, ооба деп басып, жана бул сүрөттө ак фонун алып коюш керек. Төмөнкү ыкма менен колдонмокчубуз. Акты тандап, Ctrl-Shift басып, жана I клавишасын басып, копиясын кылып, жана Ctrl-V бизге керектүү сүрөттөмөнү коймокчубуз. Керексиз сүрөттүн жактарын өчүргүчтүн жардамы менен алып коебуз. Жана мунун баарын Ctrl-Shift-S PNG 24 тунуктугу менен форматында сактап алабыз. Sketch PNG деп. Бул жерде жаңы файл жаралгандай болду. Adobe InDesign программасына барып, керектүү жерине Place же Ctrl-D клавишанын жардамы менен керектүү файлыбызды жайгаштырып алабыз. Көлөмгө чоңойтуп алып, сүрөттүн өзүн багыттоочту 2 жолу баскандан соң бизге керектүү позицияга келтирип алса болот экен. Жана ошол менен бирге эффектилардын же ошол сүрөттүн көрсөтүү калыбын өзгөртүп, тунуктугун кыйла кийимтип коебуз. Демек, төмөнкүдөй менюнун келбетине ээ болдук. Кыйла өзгөртүп койсо болот. Үстү жагы бир аз баланс жетпей жаткандай өңдөнөт. Сызгычыбыздан кыйла ылдый кылып, төмөнкү жерге келтирип, менюнун бардыгын тандап, Ctrl-G же группалоо командасын тандап, багыттоочтун сол клавишасынын жардамы менен жана Shift-ти кармап, ылдый кыйла түшүрөбүз. Ушул биз жараткан иллюстрациянын түгөйүн Alt клавишанын жардамы менен багыттоочтун өйдө жылдырып алабыз. Төмөнкүдөй. Жана сүрөттү бир аз өйдүрүп коебуз. Менюну тууралап коем. Жана Shift-W клавишанын жардамы менен жыйынтыктоочу келбетине көз салып, азырынча жетиштүү. Ошол эле ыкма менен сырткы бетин да окшош түрдө жасап, биздин керектүү иллюстрациябыздын негизинде төмөнкүдөй жайгаштырмакчымын. Азырынча жетиштүү. Эмки сабакта калган байланыш маалыматты биздин менюнун сырткы келбетине жайгаштырабыз.